İnsanın tabiatı, жаралышы ушундай. Ал кээде коркот, кээде сүйүнөт, кээде капа болот. Булар жоголуп кетиши мүмкүн эмес. Бирок шариятыбыз ушул нерселерди контрол кылганга чакырат. Курсан болсоң, сүйүнгөндүн дагы чеги бар, коркуудун дагы чеги бар. Баардык нерсени чегиде болсо шарият ушуга уруксат берет. Шариятка амал кылса эле бүт баары жоголуп кетип, адам фериште болуп калат, же адам коркпой калат деген нерсе туура эмес. Бүгүнкү күндө пайгамбарларды элдер көбүнчө фериштелер сыяктуу түшүнөт. Анда коркуу жок, ал сүйүнбөйт, ал тамак жебейт, ал базарга барбайт, анын бала чакасы жок деп түшүнөт көпчүлүгү. Пайгамбарлар биз сыяктуу эле жөнөкөй адамдар, бирок Аллах субханаху ва таала аларды камыл кылып жараткан. Толук инсандар, алардын ички дүйнөсүндө бизде эмне болсо бүт баары бар. Ошон үчүн пайгамбар ошол сыфаттардын баары болуп туруп, алар эмне болгон? Бизге үлгү болгон. Эгерде фериште келгенде андай үлгү боло албайт эле. Ошондуктан пайгамбарлар да корккон, аулиялар да корккон. Коркуу деген сезим болот. Бул инсандын табиаты. Муну табиий коркуу дейт. Экинчи коркуудун бир түрү бар, акылый коркуу. Акыл менен коркот. Акыл менен корккондо адам баласы ошол жүрөгүдөн бирдекеден сескенип коркту, бирок жүрөк менен эмне кылат? Ошол нерсени акыры жакшы болушуна ишенип коркот. Мына ушуну хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал-иман байнал хауфи ва ража деген. Иман коркуу менен үмүттүн ортосунда. Кылган күнөөлөрүбүздөн корко беребиз, бирок үмүттү да үзбөйбүз. Аллах сен боорукерсиң, кечиримдүүсүң деп үмүттү да үзбөйбүз. Мына ушул үмүттү үзбөө бул коркуу, акылый коркуу. Демек, коркуудун дагы чеги бар, коркуш да керек, ыйлаш да керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баласы Ибрахим алейхиссалам каза болгондо айткан: "Иннал айна тадма, вал қалби яхзан, ва ла накулу илля ма ярдана раббуна." Албетте көздөн жаш агат, адамдын жүрөгү кайгырат. Биз Аллах Таалага шикаят кылбайбыз, Аллахтын тагдырыга ыраазыбыз. Biz İbrahim'i жоготкон үчүн өтө чоң кайгыда капабыз деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн баласына кайгыргысын билгизген. Ошон үчүн кайгыруу билгизүү бул пайгамбарларда да болот, инсандын табияты. Ким ушул нерселерди жоготуп берем, мен фериште болом деп амал кылам десе, ал ислам дининен кабар жок адам, ал өзүнүн гана бузат. Бул сыфаттар өлгөнгөчө бизден чогулуп кетет. Кээде коркосун, кээде сүйүнөсүн, бул чогулуп кетет, бул жоголуп кетет турган нерсе эмес. Ошону контрол кылуу мына ушул шариаттын иши. Аллах субханаху ва таала шариатты ошон үчүн бизге жиберилген. Ошонун чегиден чыкпай контролдо. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дуасы бар: "Аллахумма ксим лана мин хашиятика ма тахулу бихи байнана ва байна маъсиятик." Я Аллах, бизге ушундай коркуу бергин. Ал коркуу менен сени менен күнөөнүн ортосунан сактансам болду дейт. Сени күнөөдөн сактаган коркуу болсо, ушул жетет. Андан көп коркуу болсо, адам калтырап, титиреп, эчтеке кыла албай калат. Шарият ага буйрбайт. Ошондуктан коркуу деген сезим пайгамбарларда да болгон, инсандын баарында болот, ал жоголбойт, контролду кылыш керек гана. Сүйүү деген сезим болот, жакшы көрүү деген сезим болот, курсан болуу деген сезим болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям курсан болгондо, мына жүзүнөн, мубарак жүзүнөн билинет эле. Фаламма суррия курсан болгондо жүзүнөн каннаху китату камар. Айдын тогузбая толуп турган айдай болуп, Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын мына жүздөрү жанат эле. Сүйүнгөндүн белгиси. Капа болгону билет эле. Ошондуктан сүйүнүү, капа болуу, курсак ачып калуу, бала чака, никеге муктаж болуу бүт бардыгы инсандын табияты бул. Пайгамбарлардын бардыгы инсан, пайгамбарларды жебейт, ичпейт, фериште деп